күндүзү, түндөсү 7-6 сааттын айырмасы. Эс тарткан ата кесибин аркалоону көздөгөн Жоомарт Мамытов эми өзү формачандардын катарында. Жаш болсо да ишинин мыктысы. Бала кезинен тартип дегенге так көңүлдүктөн күн түн дебей кызматын жоопкерчилик менен өтөп келет. Өз жумушуңду канчалык сыймыктануу менен аткарса, сага болгон урмат дагы артып, өзүрү кайтат экен дейт. Мен милицияга болгон кызыгуум бала кезден эле 4-5 жашыман эле пайда болгон. Мекенибизге болгон сүйүү, патриоттук сезим. Мен сыймыктанам милиция кызматкери болгонумдан. Жоомарт алгач катардагы күзөт кызматында ишин баштаган, кийин кайгылуу күзөт кызматына өткөн. 2022 жылдан бери Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кайгылуу күзөт кызматынын өзүнчө ротасынын бөлүмчө командири болуп иштеп келет. Эртең мененки тактоо нускама өтүү болот бизде өзүбүздө. Күнүмдүк маалымат жеткирилет милиция кызматкерлерине. Областтын аймагында бир сутка ичинде эмнелер болду? Тактама иретинде баардыгыбызга жеткирилип, андан кийин күнүмдүк тартипте эмне белгиленген болсо, ошо күнүмдүк тартипте белгиленген ишибизди улантып, бизге милиция кызматкерлерине майрам же башка иш-чара эч тиешеси жок. Жоомарт Мамытов тартип сакчысында мекенге болгон сүйүү жана патриоттук сезим чексиз болушу керек дейт. Андыктан ата журт алдында ак кызмат өтөгө ар дайым далалат кылат. Милицияга тартип сакчысына болгон кызыгуу, сырткы келбетин, үстүндөгү формасына көрүп, аткарган жумуштарына көрүп, ошого кызыгып, патриоттук сезим ойгонуп, бала ошого карап тарбия алат экен да. Мен дагы келечекте милиция болсом экен, тартип сакчысы болсом экен, элим коргосом экен, жерим коргосом экен деп, ошол сезимдеринин аркасында бир талкпаган эмгектин аркасында ушул жакшы жетишкендиктер, ийгиликтер жаралып отур. Каарманыбыз 2021 жылы Баткенде болгон чек ара окуясында өлкө бүтүндүгүн камсыздоого кошкон салым үчүн жылдын мыкты милиция кызматкери деп табылган. Дөрөт Канатбеков, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.